5500 сом. Штрафыңарды келип алып кетип элем. Маалыматтын көптүгүнөн баш айланат. Акыл калчаганга убакыт жок. Андыктан тигил же бул кабардын маанисин түшүнбөй туруп бөлүшүүгө шашабыз. Биз бөлүшкөн маалыматтын кимдир бирөөгө зыяны тийип калаарын дагы ойлонбойбуз. Бөлүшүү керекпи же жокпу? Кантип түшүнсөк болот? Алгач маалыматты ким таратып жатканына көңүл буруңуз. Спикердин өзүнүн максаты болот жана анын билдирүүсү бир адамга же адамдардын тобуна зыян келтириши ыктымал. Эгер анын айтканына маани бербей туруп бөлүшө берсеңиз, анда кызыктар тараптын куралына айланасыз. Бул саясатчы, диний ишмер же активист болушу мүмкүн. Эмнени айтып жатат? Депутат болобу же башкасыбы кандай гана сенсациялуу билдирүү жасабасын, аны сөзсүз эле жаңылык кылып жайылтуунун кажети жок. Качан айтылууда? Жай убакытта өтө олуттуу маселе дагы көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө бурбашы мүмкүн. Ал эми ушул эле маселе тагдыр сыноочу мезгилде көтөрүлүп жатса, анда ал социалдык чыңалууга алып келиши ыктымал. Социалдык тармактарда маалыматты бөлүшүүнүн алдында ушул жөнүндө ойлонуңуз. Ойлон, ойгон.